Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Өлкөнүн туристтик бизнес өкүлдөрү менен Сауд Арабия патшачылыгы жана Кувейттен келген алдыңкы туристтик компаниялардын өкүлдөрү жолугуп биргелешип иш алып баруу жаатында сүйлөштү. Бул араб өлкөлөрүнөн Кыргызстанга келген туристтердин агымын көбөйтүүгө түрткү берет. Белгилей кетсек, 16 октябрда Сауд Арабия жана Кувейттен 30дан ашык туристтик компаниялардын өкүлдөрү келишкен. Алар үчүн атайын тур уюштурулуп, Бишкек шаарындагы жана Чүй облусундагы негизги тарыхый жана табигый жерлери менен тааныштырылды. Маалыматтык турдун негизги максаты Кыргызстандын туристтик продуктылары менен тааныштыруу, потенциалдуу жайларга барууну уюштуруу, тармактын адистери, жергиликтүү тур операторлор менен ар кандай жолугушууларды уюштуруу, байланыштарды түзүү болуп саналат. Ошондой эле Кыргызстанды Перс булуңунун рыногунда туристтик бренд катары таанытуу иш-чарасы, эки тараптуу кызматташтыкты жолго коюу аракети жүрүүдө. Ассоциация туроператорлар да бар да бизде да. Ошолор өздөрүнүн пакеттерин, услугаларын көрсөтүп, каерде биздин кандай кооз жерлерибиз бар, каерде канча мейманканабыз бар, каерде көрсөтсөк болот, Кыргызстандын кайер жери кооз, кайер жери сулуу, мына ошол жерлердин баарын биз көрсөтүп, мындайча айтканда Кыргызстандагы туризм багытында болгон нерсенин баарын таанытып атабыз. Булар келип, ушу Кыргызстандын кооздугу менен, тарыхы менен, эли менен, меймандостугу менен, дасторкону менен таанышып, абдан ыраазы болуп атышат. Эми мен муну эмнен айтмакчымын, ушул канчалык коноктор көп келсе, биздин элибиздин тарыхын көрүп, ошондой эле биздин экономикабызга да салым кошот. Кыргызстандыктар аябай меймандос экен. Биз биринчи жолу келдик. Жаратылышы кооз адамды тартып турат. Абасы сонун, суусу даамдуу экен. Быйыл Ысык көлдү көрбөй калдык, бирок кийинки жылы сөзсүз келебиз деп турабыз.